Жаңы жылдык майрамдар жана кышкы каникул учурунда коопсуздук эрежелери ата-энелердин эсине балдарыңыздарга коопсуздук эрежелерин жана аны сактоонун жолдорун түшүндүрүңүздөр. Кар. Бул булуттун майда суу тамчылары чаңдын бөлүкчөлөрүн тартылып, тоңуп кичинекей муз кристалдары пайда болуусу. Кардын маанилүүлүгү өтө чоң. Кар көп болсо, эгин мол болот. Анткени суунун көлөмү да көп болот. Кар өсүмдүктөрдүн тамырларын аяз сууктан сактайт. Бирок ошондой эле анын коркунучтуу жактарды да жаратат. Кар көчкү пайда болушу. Үй чатырларында чоң муздар пайда болот. Жолдор тайгак болот. Кымбаттуу балдар, карды жегенге болбойт. Ал тамак оорусун, суук тийгенге, ууланууга алып келет. Кыш. Балдардын баары жакшы көрөт. Анткени чана, лыжа тебүү, кар менен ойноо кандай сонун. Бирок бул оюндар түрдүү жаракаттарды алып келиши мүмкүн. Баш менин чайкалышы, буттун, колдун, омуртканын сынышы, жаракат кетүү, катуу суук тийүү. Жолдордо тоңгон муздар көп болгондуктан сыйгаланган өтүп кийүүгө болбойт. Үйдүн чатырларынын түбүндө ойнобогула. Тоңгон муздар түшүп кетиши мүмкүн. Коопсуздук эрежелерин сактагыла. Чана, лыжа тепкенде өз кезегиңди күт, түртүшпө. Катуу күүлөнбө, чуңкурду байкабай калып, омурткаңды кокустатып аласың. Көбүрөөк калың кийим кийгин, аракет кылгын. Алар сени кокустан жыгылып кеткенде жаракат алуудан сактайт. Коньки тепкенде атайын тизе, чыканак коргогучтарын колдон. Башыңа шлем кийгенди унутпа. Кар менен ойногондо досторуңдун көзүнө урба, сокпо. Өтө суукта көп жүрбө, чечинбе. Кар, муздарды жебе. Кыштын күнү темирден жасалган нерселерди жалаганга болбойт. Тилиң жабышып калат. Аны ысык суу жана буу менен чыгарууга болот. Кымбаттуу окуучуларым, сүрөттө көргөндөй жардыруучу заттарды эч качан колуңарга албагыла. Алар силер үчүн, силер колдонуу үчүн жаратылган эмес. Жакында жаңы жыл. Дал ушундай көрүнүшкө күбө болосуңар. Аны силер жакындан барып, колуңар менен кармап, жардырамын деп эч качан ойлобогула. Силерге зыяндан башка нерсе алып келбейт. Денеңерди күйгүзүп, көзүңөргө зыян алып келет, терини күйгүзөт. Дал ушундай көрүнүшкө күбө болсоңор балдар, андан алыстыкта, коопсуз жайда болгула. Түнкүсүн ата-энеңер менен же силерге жооптуу адам менен гана чыккыла. Жаңы жылдык ёлканы көрөмүн деп өз алдыңарча барбагыла. Ар дайым көп адам көп болгон жерде ата-энеңердин колун кармап жүргүлө. Жаңы жылды жана каникулду жакшы өткөргүлө балдар. Силердин коопсуздугуңар, ден соолугуңар эң маанилүү. Жакында каникул. Каникул учурунда балдар кызыктуу жомокторду, китептерди, оюндар менен алек болгула. Убактыңарды пайдалуу сарптагыла.